Түзүү мен жазыктыктын перпендикулярлыгы тақырыбы боюнча 11-1, 11-4 эсеп аралыгы және 11-6 мен 11-8 эсеп аралыгы. 11-1 эсептин берилгени: түзүү жазыктыкка параллель. Ол осы жазыкта жаткан кандай да бир түзүүгө перпендикуляр болуу мүмкүнбү? Буга жооп иретинде, эгер түзүү жазыктыкка параллель болсо, онда ол осы жазыктыкта жаткан чексиз көп түзүүлөргө параллель болот. Ал осы жазыктыкта жаткан кандай да бир түзүүгө перпендикуляр болбойт. 11-2 эсеп. Үчбурчтун эки кабыргасына перпендикуляр болотун түзүү үчбурч жазыктыгына катысты калай орналашат? Бул эсептин жообу: үчбурчтун эки кабыргасы бир нүктөдө кыйылышатын эки түзүүдү курайды. Түзүү мен жазыктыктын перпендикулярлык белгиси боюнча, эгер түзүү жазыктыктагы эки кыйылышатын түзүүгө перпендикуляр болсо, онда ол осы жазыктыктын өзүнө да перпендикуляр болот. 11-3 эсеп. Эгер түзүү дөңгөлөктүн А жагдайында диаметрине, Б жагдайында эки диаметрине перпендикуляр болсо, онда олардын центринен өтөтүн осы түзүү дөңгөлөктүн жазыктыгына перпендикуляр болатыны акыйкатпы? Буга жооп иретинде, А жагдайында жок, себеби түзүү дөңгөлөктүн тек бир гана диаметрине перпендикуляр болсо, ол жазыктыкка перпендикуляр болмошу мүмкүн. Б жагдайына жооп беретін болсак, эгер түзүү дөңгөлөктүн эки диаметрине перпендикуляр болсо, онда бул эки диаметр дөңгөлөктүн центрине кыйылышатын эки түзүүдү курайды. Түзүү мен жазыктыктын перпендикулярлык белгиси боюнча, бул түзүү дөңгөлөк жазыктыгына перпендикуляр болот. 11-4 эсеп. А түзүүгө альфа жазыктыгын кыйып өтөдү және буга перпендикуляр эмес. Альфа жазыктыгында ачуу менен перпендикуляр болотун түзүүлөр бармы? Осы эсептин жообу иретинде, бар. Себеби эгер түзүү жазыктыкты кыйып өтсө, бирок ого перпендикуляр болмосо, онда жазыктыкта осы түзүүгө перпендикуляр болотун чексиз көп түзүүлөр бар. Бул түзүүлөрдүн баардыгы кыйылышуу нүктөсү аркылуу өтөтүн және берилген түзүүгө перпендикуляр жазыктыкта жаткан жазыктыкпен кыйылышатын түзүүлөр болуп табылат. 11-6 эсеп. Эгер түзүү жазыктыктын кандай да бир эки түзүүнү перпендикуляр болсо, онда түзүү осы жазыктыкка перпендикуляр болотуну акыйкатпы? Осы эсептин жообу иретинде, жок, себеби түзүү жазыктыкта жаткан кез келген эки түзүүгө перпендикуляр болгону менен, бул анын бүкүл жазыктыкка перпендикуляр экенин билдирмейт. Түзүү жазыктыкка перпендикуляр болуу үчүн ол жазыктыктагы өзү менен кыйылышатын кез келген эки түзүүгө перпендикуляр болуу керек. Эгер бул эки түзүү параллель болсо, онда түзүү жазыктыкка перпендикуляр болмошу мүмкүн. 11-7 эсеп. Эки түзүү калай орналашканда бирөө аркылуу экинчисине перпендикуляр болотундай жазыктыкты жүргүзүүгө болот? Буга жооп иретинде, эки түзүү өзара перпендикуляр болгон жагдайда гана бирөө аркылуу экинчисине перпендикуляр болотундай жазыктыкты жүргүзүүгө болот. 11-8 эсеп. Үчбурчтун бир кабыргасы аркылуу экинчи кабыргасына перпендикуляр жазыктык жүргүзүлгөн болсо, онда үчбурчтун түрүн аныктаңдар. Бул эсептин жообу: эгер жазыктык үчбурчтун бир кабыргасына перпендикуляр болсо, онда ол жазыктыкта жаткан сол кабырга менен кыйылышатын кез келген түзүүгө перпендикуляр болот. Демек, экинчи кабырга биринчи кабыргага перпендикуляр, яғни үчбуруч тикбурчту.